Birinci iyun Kurban Ayt'ta tasarruf. Bu boyunca men ишкерлермен дагы бир эсе сүйлөшөм. Бүгүн эртең строительный материалдарды төгүш керек, аны мен токтоп турайын. Кече комиссия түзүлүп, экология, пожарный, РЭС, мэрия, Зеленстрой барды барып жеринде көрүп келишти. Эч кандай нормага жол бербейт. Бүгүнкү күндө светтерди өчүрөбүз дегенден биз кармап турабыз. Аткарбаса биз светтерди өчүрүп штрафтарды салабыз. Мен көргөзгөн баардык өздөрүнүн нарушениясын көрүштү, өздөрү туура эмес экенин ынанышты. Мен бияктан болсо силер ошо келе жаткан боюнча мен териштирдим барды. Териштирсем ошол жактан болсо силерге мурунтан бар эле барып жана экотех инспекция предписание жазды. Протоколдун баарын түзүптүр. Ошонусун аткарбастан силер айла талап кылып атасыздар. Эдин Сабжеловичтен сурадым. Буларды жаккан одно. Альтернатива кандай десем, альтернативаны Айкакы Байзак парктан берип атабыз. Аяктын саны кандай десем ушундай. Ошол жака болсо раз берип аткандан кийин ошол жака жасагыла да. Эмне себептен анда барбай атасың? Же өзгөртүн мурунтан берип атканда ошол жердикин кылып койсо болот эле да, немегендечи тиги соответствующий нормагачы. Бизге анда убакыт берсин. Биздин азыр текенге бара жатабыз, ошо чын-чынына келгенде. Чын. Эдин Сабжелович ошол да бияктан болсо ишкерлер да муну мен билем, что 1-июнда аябай күчөт негизи день защиты деп. Анан Курман айт экен, ошо 6-июнда киши дейт да. Эки айтты чыгап берди. Ошол себептен болсо ким Эдин Сабжелович ошонусун караңыз, 1 менен 6-июнда ошол жерден неме кылдылар, жактан ишкерлер баштайбызса, может тегерек баштан баштай беришеби, именно бул парктарды 6-сынан кийин баштайлы, хорошо? Ошол жерди жаштап карап көрөлү. Бүгүнкү күндө булардын бир суранычы День защиты детейди майрам күнүнө бир күн уруксат бериле дейт. Анан Курбан айттыкта биз дагы кичине иштеп алайлы. Ошо 2 майрамга уруксат берсеңиздер деп суранып келиптир. Мындай жалпысынан айтканда булар каршы болбоду көчкөнгө. Көчө турган паркка жаңы аттракциондор менен заманбап экотех инспекциянын уруксаты менен болгон аттракциондорго гана уруксат бере алабыз да. Эң негизгиси биз ишкерлер менен аткаруу бийлигинин ортосунда диалог болуп түшүнүүгө келгендиги мени кубандырат. Урматтуу мэрибизге рахмат. Ушул мунун деле айласы жок, шаарды оңдош керек. Биз реконструкция каршы эмеспиз, башка биздин ушу көйгөйүбүз ошол эле болчу. Ушу сезондо кичине ушуну бир жылдан бери күтүп отурдук эле ушуну айла жок мамлекетке керек экен. Мамлекеттен биз талашып, жылдан бери барып келдик, биз өзүбүздүн бала чага үчүн кичине аракет кылып көрдүк.